Караң, biz мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын кадыр баркыны, ушунчалык ийик экендигини, өтө сонун кооз экенин качан билип атабыз? Мекке, Мадинадан арабтар келсе, ошондо билип атабыз да. Башка бирөө айтса, охо, биздин сонун жол жер турбайбы? Биздин мекенибиз сонун турбайбы деп анан айтып атабыз да. Өзүң көрүп жүрөсүң, кадыр баркы жок да. Бирөө келип айтса, анан өлө суктанбадыбы деп, Алар акыйкатта келип туруп эле касам ичет. Валлахи дейт. Мындай жер болуш мүмкүн эмес дейт. Неге Алла Куранда айткан жаннатун тажри мин тахтихал анхар, бейиште бактарактар болот, астылардан суулар агып турат. Ошол бейишке имандуулар кирет, алар түбөлүк ошол жерде калат деп Алла айткан. Силер бул дүйнөдө эле ошондой жерде жашай турбайсыңар. Ошолор айтса эми түшүнүп атса, о, точно ошондой жер экен деп. Айтып келем, дагы айтам, урматтуу тууган. Кара, арабтар келет, котормачу болуп жүрүп калабыз, Келип эле сурайт, силерде дарыя агат турбайбы? Ооба, агат. Ошол жака барып келбейлиби? Келгениң азыр болду го, кичине жашап тур. Анан барабыз. Барып келе берип, анан иш кылбайлыбы? Ал жактан уккан да, түшүнтүбү? Чоң киши, 70-60 уккан урматтуу, дарыяларга талада бактарактар өсүп турат. Баратып эле Кашка суу же болбосо алар жака баратып эле сууду көргөндө эле токтот. Неге? Сууду көрдүм дейт. Мен түшөм ошол жерге, коятыр биз башыга барабыз. Аккан жерге эң жаныга барабыз. Барып, машинанын токтоткучаң эшикти ачып чуркайт де. Чуркап барат, барып колуну салат, ичет, касам ичет дагынчы. Валлахи мындай болушу мүмкүн эмес. Болот атпайбы? Сүрөткө тарт дейт, түшүнтүбү? Мени сүрөткө. Неге? Мен үйдөгүлөргө апарып көрсөтөйүн, ушундай жерде жүрдүм деп көрсөтөйүн дейт. Бул суу каяктан келет дейт да. Айтам го бизге баары да тоодон чыгат деп жүрөбүз. Аларда тол тура түшпөйт экен да аларда. Тол тура, түшүндүңбү? Түшпөй жатпайбы? Мына ошондон урматтуу тууган, макул негизги максатка келебиз. Мына эмне кылабыз? Мекенибизди. Эмне кылабыз? Ыйык сүйөбүз. Иман, машалла. Баягы орустун тилинен патриот деп коет го, Ошондой. Бирок улутулукка бөлбөстөн, түшүндүңбү? Бөлүнбөстөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Алла Куранда айткан, иннамал муъминуна ихва. Мусулмандан бардыгы бир тууган деген. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, куну ибадаллахи ихванан. Силер бардыгыңар Аллахтын бир тууган пенделери болгула дейт. Түшүндүңбү? Бардыгыбыз, орусбы, кыргызбы, немисби, кытайбы, бардыгы мусулманбы, демек бир тууганбыз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөдү эч качан ушунчалык чегиден ашырып жек көрбөгүн дейт. Түшүндүңбү? Жаман көргөндө бирөтөлө жаман көрүп калбай, адам падам эскен депчи. Неге? Бир күн экөөң балким жакшы болуп каласың дейт. Ошондо уят болуп калба. Түшүндүңбү? Бирөөдү жакшы көзүнө бирөтөлө жакшы көрүп алба. Эмнеге эртең экөөң жаман болуп каларсың. Ошондон биз бир адамды дос тутканда да ушунчалык эле дос тутуп жакын тутуп албайлы да. Неге? Себеби өмүр бою ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетесиз дүйнөдөнчү. Ушуну ыраазы кыла албай өтүп кетесиз да. Жакын дос тутуп алдыңбы? Не кылып берейин, массаж кылып берейинби, чай алып берейинби, дагы нечесиң? Ушуну эле сурай бересиң да. Ушуну душман тутуп алдыңбы? Болду эми. Ибадат дагы кыла албайсың. Түшүндүңбү? Душман тутуп алба, ибадат дагы кыла албайсың. Намазда туруп алып урушасың да, азыр чыгып туруп, мынандай десем, мынандай деп айтам. Мындай кылсам, мындай деп айтам. Намазда туруп алып урушасың, урматтуу тууган. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, куну ибадаллахи ихванан. Бардыгың Алланын бир тууган пенделери болгула. Түшүндүңбү? Албетте, бир тууганбыз, урматтуу тууган. Ошол эле учурда биздин мекен бул, мекенди сактайбыз. Ошону сабырдуулук менен, ачуулукка алдырбастан, түшүндүңбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар бир инсан келгенде, пайгамбарыбыздан насаат сураганда, пайгамбар өзүнө карап туруп насаат берип коет эле да. Бир адам келди, Алланын нечиси, мага насаат кылыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, эмне деди? Кайсы жерде болсоң Алладан коркуп жүргүн деди да. Түшүндүңбү? Кайсы жерде болсоң Алладан коркуп жүргүн. Демек бул адамдар жогунда кичине эмне кылып коет, жаман иш кылып коет, адамдар барында өзүнчө эле таква да, аулия. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир адам келди, мага насаат бериңиз. Пайгамбар айтты, сугаланба деп койду. Түшүндүңбү? Соргок болбо, ач көз болбо деп койду. Түшүндүңбү? Неге? Себеби бул маңга эле эки жак бир карап тура берет эле да. Түшүндүңбү? Bir adam geldi, bana nasihat kılınız. Peygamber karab durup, la tağzap. Açulanma deyip koydu da. Kayra ey Allah'ın bana
Насат беріңіз десе, пайғамбар қайыр айтады, ла тағзап. Фарада да мираран. Қанша қайталаса, пайғамбар айтты, ачуланба деп қойды. Ачулық бұл шайтандан үрмәті туған. Ошонтан пайғамбар сам жашоонун бардык тартибине ийне жибиге чейин айтып кетти. Түшүндүңбү? Үйдөгү жашоодо дагы аялың бакырып атабы, ушунчалык бакырып атабы, тик тура элең отуруп ал деди. Дагы эле бакырып атат, сен эркектеле эмесиң, мына шкаф алтыр, халадын алтыр, ал деди. Отуруп ал дең, жатып ал деди. Эй, энең адамдан эмескенсиң. Адам эмескенсиң, муну көрүп өзүм иштейин деди. Бакырып бүткөндөн кийин ана барларын ишти кыла бер. Не дедиң да, деп?